Мен Каныкей Батырова. Баткен областын Лелек районунан боломун. Өзүм бывший мигрантмын десем дагы болот. Москва шаарында эмгектенип келгенмин. Ошол кичинекей кезимде Модный дом деген Вячеслав Зайцев мугалимимдин передачаларын көрчүмүн. Андан сырткары эжелеримдин көнөктөрүн кесип алып туруп өзүмө кийим кылып алып, ошо күндүзү кие албасам дагы түн ичинде кийип жатчумун да. Анан ошону эстеп туруп, анда ушул жакты окуп алайын. Өзүмө бир нерселерди, модный кийимдерди тигип, балдарыма тигип, ушинтип өзүмдү алаксытам деген ой менен эле Москвада биринчи чеченка дизайнердин колунда окудум. Жакшы жерде окуш керек экен деп, анан Россиядагы кутюрье, мировой дизайнер Вячеслав Зайцевда окудум. Кыйынчылыктар өтө эле көп болду десем болот. Мен жолдошум менен ажырашканга чейин бардым. Бул жумуштун айынан. Сөй дегенде өтө көп финансы талап кылынат экен. Анан эч ким кылбаган нерсени кылып атасың. Донокто дагы эч ким кыла албайт, эч ким билбейт. Өзүң дагы жаңысың бул жерде да. Анан 2 квартиранын акчасы кетти, ал дагы жетпей, дагы көп финансы талап кылды да. Сөй деген бул айгүлгүлүбүздү разрабатывать этип атканда биз 20 жол жасадык. 20 жол жасап, анан кийин ушундай идеальный формага келди да. Анан ошол учурда көпчүлүк байкелер жасабайбыз сага. Сен кылдыра берет экенсиң, сен мынтип жүрсөң, сен эч нерсе кыла албайсың, эч нерсе сата албайсың дегендер болду. Ил аткандар болду. Кыргызстанда бир дагы алтыныбыз чыкса дагы зер брендибиз жок экен. Ошол айгүлгүлүнү бренд кылып чыгып атабыз. Мировой брендтер Булгари болсо жыланды бренд кылды, Cartier болсо мыкты бренд кылып чыгып атат. Анан мен дагы Кыргызстандан ушул айгүлгүлүбүздү бренд кылып чыгайын деп, азыр айгүлгүлүбүздү зер буюмдарга чыгарып баштадык. Айгүлгүлүбүз трансформер. Бул 3 шакек биригип бир айгүлгүлүнү түзөт. Андан сырткары арыны дагы, биздин арыбызды дагы чыгардык, пчелкабызды. Бул биздин эң баалуу чапаныбыз десем болот. Бул 108 даана алтын мончоктор менен тигилген, $5000 сатылды. $5000. Мен ойлодум эле, муну туристтер алса керек. Андан сырткары ошо дүйнөлүк брендтерге дагы мына бизден $5000 108 даана мончок менен чыгат деп айтканга эле бул көргөзмөгө болсо керек деп эле чыгарганбыз да. Бизде Кыргызстанда сатып алат деген ой жок болчу. Бирок чыгарганыбыздан кийин эле эртеси күнү биринчи чапаныбыз сатылды да, $5000. Бул бурана чапаныбыз экен. Бул чүй чапаны. Азыркы учурда биз 7 областтын чапанын чыгарып атабыз. Биринчи сиздерге интервью беришимде айтып атамын. 7 областтын Кудай буйрса чапандары чыгып атат. Жакында көрөсүздөр. Бул бренд өнүгүп өсүп кетсе, бул Кыргызстанда өзү эле багып кое турган бренд. Налогтору менен эле багып кое турган бренд да. Себеби дегенде дүйнөлүк брендтерди көрүп атабыз да, обороттору кандай экени, кандай өнүгүп жатканын да. Кудай буйрса бул бренд дагы башында ошол кыргыз элине көбүрөөк кызмат кылуу максатында жаралган да. Ошол бизнести баштайм деп жүргөн айымдарга мен айтат элем, экинчи кеңешим бул бир уникалдуу идея табыңыздар азыркы заманда. Өзүңүздөр дейт элем да. Элде жок нерсени. Элде бар нерсеге конкуренция дагы көп кыла албайсыздар. Элде жок нерсени тапсаңыздар, Кудай буйрса жакшы ишке ашырасыздар.